Assalamu alaikum. Туғандар, бұл Призона баянкы сериясында көргөнсүз, ошону улантабыз. Кандай офис ачканбыз, эмне кылабыз, эмне иш кылабыз. Бул биздин сырттагы офисибиз, анан ичиндегиси бар, сыртындагысы бар. Азыр силерди сыртындагы офисин көргөзөбүз. Андан кийинки сериясында ичиндегини көргөзөбүз. Күрлөр. Бұл жақта фирмалардың барлығы жазып тұрады. Біздікін таппалып шыққандай. Бұл жақта офис. Бұл жақтағы ішіндегі складты көргөзөбүз, бүгін бияқты көргөзөбүз. Бұл жақта документация настройкілерді жазағанға. Лидер Кейджи, Дубайда. Офистеріне Дубайдың чехтердің суреттерін қойды. Біз өстін флагтарды еліп қойғанбыз. 2 жыл бұрын ілінген, үшінде тұрады. Іштердің бар, ұшын офисте olur, заказтардың бар, орыстармен. Бізді азы шынын айтқанда, Россияда соғыш болмай қойсын, бірақ санкция болып тұрғаны, қырғыздарға дағы, Дубайда ішті отқандарға да нормально. Машинесін сатқандар, машинесін сатып алды, телефонын сатқандар, телефонын сатып алды. Основной рынок емей. Мисал, Қырғызстанда қанша 7 миллион население болған, 2 миллион емеде жүрет, Россияда жүрет, дағы 1 миллион жаш балдар, 1 миллион қартан. Рынок, то есть, аябайлы кичекей да, сравнение, мисал, Өзбекстан 39 миллион, почти 40 миллион да қойын арқы веркесімен. Қазақстан 20 миллион, Россия почти 130-140 миллион. Ошон үчүн основном бизде салган товарлардын бардыгы Россияға кетет да. Почти что Қырғызстандан чыгып кеттик десек деле жаңылышпайсыз. Қырғызстанда кичине розничный магазиндер калды, калган бүттүгүн. Анан быйылдан баштап правообладатель дистрибьюторлор эле телефон ташый турган болуп отур. Ошол себептен азыр полный эле почти Дубайга көчтүк. Бул жакта система бар. Негизи өзү бизнесте да өзү система керек да. Мисалы айтып коет го. No parking, no business деп коет да, мисалы, система жок, бизнес жок. No parking, no business деген жанагындай Дубай мол, Азия мол окшогондор паркинг жок болсо иш жок да. Бизнесте дагы система болсо иш жок да. Бизде көптүгү Кыргызстанда бизнесте бардыгыбыз эле биз кыргыздар мындайбыз да, биринчи соода сатык кылып туруп, андан кийин банкрот болгондон кийин системага алып келебиз да. Мен билишимче почти Кыргызстанда 80% колго эзептемей эски система менен эле да. Башында биз дагы система жок иштеп, аябай телефондорду саттык, бирок система жок болгон себебинен аябай алдандык, аябай урдаттык, туура эмес эзептер чыгып, кийин системага алып келгенден кийин Кыргызстанда да өзү система жок болгон үчүн өнүкпөй атабыз да. Болбосо 30 жылдан бери алтын сатабыз, мисалчы. Аябай эле кайда Кашка батып кетпедикпи? Буну эмне, баягы эски система, эски адамдар бычытын чыгарып таштаган да. Ошон үчүн азыр мисалы система эски канча чыгайын десең деле кыйын да, баягы эскирип кеткен система. Азыр мисалы бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар эле, возможностьтар бар эле. Мисалы Кыргызстандан көп нерсени ташып алып келсек болмок. Мисалы биздин суу, мисалы биздин фруктулар, маяктагы эз алып жүргөндөр билет, Пятизвездочный отельдерге алмаларын жесең кагаз да. Бизде Куликовскийдин деле хозяин айтып атпайбы? Биз дүйнө жүзүнүн бардыгын эле спрос көп бизге сурагандар депчи. Бирок биз анын бардыгын ача албайбыз филиалдарыбыз. Не дегенде биздикиндей суу жок. Биздикинде сүт сыруу. Башка жактыкы менен жазаза андай болуп чыкпай калат экен да. Бизде ушундай ресурстар бар да. Буйволдун бир жай интервьюзан окуп калма, токмокто дейт. Бизде помидор атарова менен сүйрө өтөт эле дейт көчөлөрдөн. Ошо помидордун жыттары до сих пор эзимде дейт да. Бирок Россияда деле канча жүрдүм, бирок мындай нерсени сезген жокмун дейт да. Бизде көп возможностьтар бар. Бал мисалы, ушулардын баарын алып келип сатса болот, бирок биздин мурунку чиновниктер өздөрүн ойлой эле уруу берген себебинен эчтеке өзүбүздүн импорт экспорт маселесинде эчтеке өзү сата алган эмеспиз, эч нерсебизди чыгара алган эмеспиз да. Маселен биз азыр өзүбүз көчмөндөрбүз дейбиз. Көчмөндөр деген менен өзүбүз мисалы тоок этин окорочка Кытайдан сатып жеп келип атпайбыз, бул кандай? Өзүндай айыл чарба министрлиги да мурун система койгон эмес да. Мисалы фасоль. Азыр мен сиздерге да видео көргөзөм. Балды килограммын эзептедик, канчадан эзептедик?
килограмм $100. Упаковать этип тияк кылып туруп ошо бизден алып келген $4-5 алат, бизде максимум алса. Ошону алып келип $100 сатып атат. Бизде деле Таласта фасоль тигишет. Фасольду ашып кетсе 100 сомдон сатат. Азыр бул жакта фасольдун баазын көргөзөбүз 250-300 сомдо. Ошол бизде система коюлбаган үчүн өзүбүздүн продукцияларыбызды сата албай атабыз да. Мисалы, алма ташыйын десең, көлдө алма көп дейт, көл башка алма тигет, Талас башка алма тигет, дагы Нарын башка, Жалал Абад башка алма тигет, бардыгын бириктирсең, конкретно заказ болсо сен Дубай, Россия эмес, Ашан бар го, Россияда чоң ошол магазинди обеспечить эте албайсың да. Маселен, койлорду ташыйын десең, мисалы, ташып келсең болот, бияка варианттар бар. Дейин десең, ташып келейин десең, стандарт бар да, мисалычы, койдун килограммы 22 килограммдан 25 килограммга чейин болуш керек стандарт. Азыр бизде нарында мал көп дейт. Нарынды азыр стандартка койлорун алып келе турган болсок, бардыгы 5% чыкпайт да. То есть бизде система жок. Анан бизде ошондой санэпидстанцияга наркы берки бөлүнгөн акчалардын баарына жеп бүтүргөн, кыскасы бүттүгүн түгөткөн да. Ошон үчүн бизнесте дагы система, мамлекетке да система азыр акырындан өнүгүп келе атат го, көрөбүз. Ата бизде Кыргызстанда действительно көп возможностьтар бар. Биздин фрукту, клубникаларды жесечи, могулардычы биздин фруктулар жесең, олардын крышасы таят да. Биздин молочный продукту, эмне деген бизде. Суу бизде канча, бирок бизде система жок болгондуктан, азыр Казакстан мисалы любой ресторандарга барып калсаңар, кымбат ресторанда кыргыздардын суусу турбайт. Тасай, Масай, Наркы, Берки, казактардын суусу турат. То есть биз бардык нерсе бизге кирет. Мына мамлекет өнүгүш үчүн биздеки өзүбүз да чыгарыш керекпиз да, өндүрүш үчүн. Ошо тилекке каршы башында система коюлбай калганын себебинен азыр бул жакта система Пакистандын мандариндерин алып келип сатып атпайбы? Башка жактан Зимбабведен суу алып келип ташып атат. Сравнение алардыкына караганда бизде көп возможностьтар бар эле, бирок тилекке каршы ошо возможностьтардын баардыгын мурунку чиновниктер баарын жеп жутуп, өздөрү короче жанагы бөлүнгөн акчаларды ошо система куруп, атайын холодильниктерди салына тургандарды, ошолордун баарын жок кылган экен да, чынын айткандачы булар. Элдин рызкысын баарын тоноп бүткөндөр экен да. Эми ошону азыр акырын-акырындан Дубайда үйрөнүп атабыз. Мындай акырын-акырын биринчи план ошол Таластан Бишкекке көчүп келдик, Бишкекте иштедик, эми Дубайды көрүп, акырын ушул дагы элдердин баягы дыйканчылык немелердин бул жака варианттарды кылып көрүп атабыз, Кудай буйрса. Бүгүнкүгө ушундай маалыматтар. Силерде да кандай ой пикирлер болсо бөлүшкүлө, Кудай буйрса Кыргызстандын экономикасына Кудай буйрса да салым кошобуз деген чоң ойлор, пикирлер бар. Бул жактан договорду анча-мынча бардыгын шупайт этип көрүп атабыз. Эми такылдатпасаң ачылбайт, аракет кылбасаң пландар ишке ашпайт да. Ошон биринчи планды коюп туруп азыр мына ушул жакта Аллага шүгүр азыр Россияга сатып атабыз. Казакстанга, Өзбекстанга клиенттер туура иштей турган болсоң, туура система жүргүзө турган болсоң, анан туура команда боюнча да айтып беребиз. Бизнесте команда өтө маанилүү да. Себеби мыкты ушу Илон Маск, Цукербергдин артында дагы мыкты балдар команда турат да. Без команда буну президентте команда жок, иш кыла албайт негизи. Жакшы кадрларды жыйнап, жакшы неме кылбаса, команда жок, иш жок да. Бүгүн ушуну айтып берейин, анан эртең Кудай буйрса азыр ичиндеги складтарыбыз жөнүндө силерге айтып беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.